Çeçmesin be. Kara giygen, kara joluk giyip, anan yüzün jağıp alıp eli aralap ketkenlerge men daha karşı bolot elem. Маскап боюнча дагы биздин үрп адат каада салтыбыз боюнча дагы бул адатка айланган нерсе эмес. Ар ким өзүнүн ою да. Жүзүн жаап алып уурулук кылып атышат. Кудай берген жүзүн ачып жүрөсүн. Көп жылдан бери коомчулукта талкууланып келе жаткан никап жана паранжага мыйзам менен тыюу салынганы маалым. Эми коомдук жайларда, мамлекеттик мекемелерде жүзүңүздү толук түрдө жаап жүрө албайсыз. Талапка баш ийбегендерге 20 000 сом айып акча каралган. Учурда түшүндүрүү иштери күчөтүлдү. Бул багытта 3-апрелде Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгы жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы тарабынан түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Алар себепсиз жүзүн жашырып жүргөн кыз-келиндерге мыйзам жана дин жагынан туура маалымат жеткиришти жана мыйзамды сактабагандардын бет каптары жеринде чечилип жатты. Тамлар менен бир маслихатташпаңыздар, ашып жүрүңүздөр. Мону азыр чечиңиз муну. Административдик кодекстин негизинде айыппул салынат. Көчөдө мындай салынбайбыз. Орозоңуз болот, бирок никапты салынбаш керек көчөдө. Бардыгыз чечип алып коюңуз, Сизге азыр эскертүү, анан кийинкисинде болсо протокол түзүп беребиз. Бирден бир көйгөйлүү маселеси бул никап болуп атат. Жүзүн толугу менен жашыруу. Ушул маселени чечүү максатында азыр кыз келиндердин арасында ушу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келебиз. Бүгүнкү күндө азыр 1 айлык мөөнөт берилип атат. Жарандарга 1-майдан тартып уже айыппулдар салына баштайт. Текшерүү мезгилинде мыйзамды сактабагандар четтен чыкты. Эгер дагы мындай көрүнүш кайталанса, айып акча салынары эскертилди. Жүзүн себепсиз жапкандардын көпчүлүк пайызы Сузак районунун жашоочулары. Динде мындай түшүнчөсү жакшы аялдар муну түшүнөптү. Lekin haligi mana telefonlardan haligi bu narsalarni o'qib olgan qizlar yo bo'lmasam kelinlar endi bunga nimaga qarshilik qilyapti deb ular tushunmayapti. Lekin dinni yaxshi tushungan odamlar ular to'g'ri qabul qilyapti. Mana bu aytilayotgan bu zakon, ya'ni qonun ishga kirdi. Sizlarda iltimos kelinlarga, qizlaringlarga aytib qo'yinglar, ko'chada yurganda asha niqobni asha shariat ko'targanda taqinglar. Shariatdan tashqari o'ta faqatgina ko'zini ochib ular betini bir yo'li bekitib olishlikni bu man qilingan. Shariattın talabı deb, anan biz ma'lumot qator aytib o'tamiz. Bu talab жүзүн жашыруу, башкача айтканда никап деп коебуз, же паранжа деп коебуз. Бизде ал жарандар ошондой кадамдарга баргандар болуп атпайбы? Ошолорго түшүндүрүп, бул шариатта милдет эмес, башкача айтканда парз эмес, важип эмес деген нерсени түшүндүрүп атабыз. Басымдуусу түшүнүп атат. Дароо эле ошол жүзүн жапкандар, мындай себепсиз эле жапкандар дароо эле жүзүн ачып, анан кайра өзүнүн күнүмдүк турмушунда аралашып кайра кетип атат да. Мына ушул нерсени биз басым жасап, бүгүнкү күндө ушул жерлерди кыдырып жүрүп атабыз да. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Никап же паранжы биздин салт-санага туура келбеген көрүнүш. Президент кол койгон мыйзам өз мезгилинде ишке ашырылганы сурамжылообузда айтылды. Тийбаса биз кайга кетебиз? Башканы өлкөнүн адам болуп калабыз да. Ошондон кыргыз болуп эле жүргөнүбүз жакшы. Кыргыз ошондой болчу эле. Бетин ачып алышсын, туура эмес ошол. Кабарыңыз барбы? Бар. Эмнеге бетиңизди жаап жүрөсүз? Мен кара кийгеним жок. Мен акман. Карага эмес, ак болсо дагы бетти жапканга мүмкүн эмес да. Кара масты меники. Мыйзамга баш ийбизби? Кара, албатта. Мамлекетке, Кыргызстанга баш ийиш керек да. Мыйзамды колдошубуз керек. Жүзүн ачып, жүзүн жаап алып уурулук кылып атышат. Жаман жолдордо жүрүп атат. Ата жолугун салып жүрө берсе болот, мындай жүзүн ачып. Каршымын ага. Кудай берген жүзүн ачып жүрөсүн. Жашына турган нерсе бар. Мыйзам тыйып салса деле барды кийип атышат го. Бетини бекитпей эле койсун болот. Жалал-Абад облусунун аймагында никап боюнча рейдтик иш-чаралар күн сайын уланууда. 4-апрелде Жалал-Абад шаарында жана Сузак районунда орун алды. Мыйзам күчүнө киргендигине 2 айдын жүзү болду. Ага карабастан кыдыруу учурунда талапты сактабагандар четтен табылды. Көпчүлүгү ооруп жатканын шылтоо кылса, экинчиси маалыматы жоктугу менен түшүндүрүштү. Мамлекеттик ишканаларда, коомдук жайларда бетин жүзүн жашырып жүрүүгө тыюу салынды.
Ал берени боюнча жеке адамга 20 000 сом айыппул салынат. Азыр ошол боюнча элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Эскертип, коомдук жайда, мамлекеттик ишканаларда бетти жаап жүрүүгө болбойт деп. Андан кийин дагы эле кайталана берсе, анда уже протокол толтуруп айыппул салууга туура келет. Бул айып салгандан кийин 20 000 өз убагында 1 айдын ичинде төлөбөсө, уже пенясы кетет. Пенясы 20 000 кошулганда 40 000 уже сот аткаруучулар өткөрүп беребиз, төлөшкө туура келет. Бул күнү иш-чара Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, Ички иштер министрлигинин кызматкерлери тарабынан биргеликте уюштурулду. Тиешелүү кызматкерлер Сузак районунун Атабеков айлөкбөтүнө да барышты. Алар эл көп топтолгон жайларда болушуп, мамлекеттик мекемелерге кирип маалымат беришти. Ошондуктан бетти жабуу боюнча азыр түшүндүрүп кетип атабыз. Эртеңден мына 1-майдан баштап уже полный бир штраф сала баштайбыз. Ошондуктан эртеге билбей калдым, укпай калдым деп айтпаңыздар. Туугандарыңыздарга, тааныган билгениңиздерге бар жона жеткирип айтыңыздар. Чтоб эртеге мен билбедим, укпай калдым деген сөз болбош керек. Потому что незнание закона не освобождает от наказания деген сөз бар. Нукап япылмасын депти, штраф салынады деп. Мыйзамды сактайсыздарбы? Ооба, сактайбыз. Негизи сиздин пикириңиз кандай ушул бетин жапкандарга? Менин пикирим ошо мүмкүн эмес, анака боюнча. Бети ачып жүрүшсө, мана адам көргөндө эми тааныса болот. Endi prezidentimiz nimani qabul qilsa, shu to'g'ri deb bilamiz endi. Hajga umraga borsangiz ham 500 to'shib kirish man qilinadi ekan. Endi shunchalik mamlakatimiz qonunlar chiqargandan keyin biz ham tushunib yurganimiz yaxshi-da. Мыйзам коомдук жайларда жарандардын коопсуздугун жана идентификациясын жогорулатууга багытталган. Никап динибизде дагы парз эмес. Ал эми хиджаб кийүүгө, жүзүңүздү ачып жоолук салууга эч кандай тыюу жок. Бул жерде хиджаб жөнүндө эч кандай сөз болбош керек. Хиджаб деген маселе бул 5 убак намаздын өкүмүндөгү фарз болгон нерсе. Бүгүн хиджаб тууралуу эч ким эч кандай сөз аткан жок. Жалпы аялдарыбыз хиджаб менен өзүнүн ибадатын, тиричилигин, көчөдөгү баскан турганына эч ким каршылык кылбайт. Бул жердеги нерсе никап боюнча кетип атат. Бул никап биздин маскап боюнча дагы, биздин үрп-адат, каада, салтыбыз боюнча дагы бул адатка айланган нерсе эмес. Бул сүннөткө дагы, фарзга дагы жатпайт. Бул мустахап амалдарынан. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул жөнүндө эч кандай талаш тартыш маселе болбош керек. Хиджаб менен толук кандуу ибадатын кыла берсин. Ал эми никап боюнча бүгүн уруксат жок. Ушул эле маселе боюнча кезинде Чубак ажыга дагы суроо берилип, ал өзүнүн жообунда каршылыгын билдирген. Бул маселеге мындайча токтолгон. Паспорт столуга барсаң жүзүңдү ач деп кыйкырды. Ал жерде эркектер көп болчу. Шуга кандай карайсыз? Жүзүңдү ачкының. Ооба, эми жүзүңдү жаап алсаң анда сүрөттү коюп эле көмүр менен карайтып коюш керек болот. Кантип сени бирөө тааныш керек болот. Эби чени менен болуш керек. Ушундай кыйын болсоң күйөөңү жетелеп ал карап турсун, жүзүңдү ачып паспортко түшүп алгының, жүздү жапкан сага парз эмес, ал сүннөт болуп эсептелет. Ошол кара кийген, кара жоолук кийип, анан жүзүн жаап алып эл аралап кеткендерге мен да каршы болот элем. Андай биздин салтыбызда жок. Ошо силерге окшоп капкара кийинип алып элдин баарын үркүтүп атасыңар. Туура, аныңар сүннөт, жакшы. Бирок ошон элибиз түшүнбөстөн жанагы жоолукчан жүрбөгөндөр, көчүк ачык жүргөндөрдүн бардыгы силерди көрүп, чочуп жүрөгү түшүп, динден алыстап кетип атышат. Чын эле эл катары эле кызыл көйнөк, сары көйнөк, ак көйнөк кие берсең, эмне фарзың бүтпөй калабы? Элдин баарын үркүтүп, бир эле сен мусулман болбасаң, калгандар мусулман болбош керекпи? Акыры жүрүш турушуң, кийимиң, үрп-адат дегенде сен караш керек болот го. Динди бир эле сен түшүнүп, элдин баары түшүнбөй калганбы? Senden de ilimde 10 yıl sana sayak bere durgan, sen eme senin güyöngün ustazına koş sayak bere durgan şeyhalar jönele giyinip, jakşına kayırıp joluk salınıp yürüşür. Bir jolu çekten çıkıp kettinger. Oşun ayt anda kılva degen bolsa bir jol jaman görüp bardığın çekige süre veresinger. Etiyat bolgula, eli katarıyla jakşına kayıp oluttu öngdördü giygile. Kapkara giyinip gözün ördü görsötü içine kaçtı boyap koyuyorsun, eldin barın jürögün düşürüyorsun, anday bolboş gerek. Parda takıp atasın büyüğünde oturanda. Eştike sana gereği yok bulut. Pasport koyarsan jönüle düş. Жылың аштап койсом эмне кылат эле? Кудайга шүгүр биздин мамлекеттеги жоолук менен уруксат берилген. Боёкчуну атасынын сакалын боёт болуп, бир жол чектен чегип өтө турган болду. Көчөнүн бардыгы ошо беттерин тоскон узун кара кийип алган. Анда эмне кыласың узун кийип көчөгө чыгып отур үйүңдө. Күйөөң баксын сени. Бейлей кетсек түшүндүрүү иштери уланат. Ушундай эле рейд облустун башка райондорунда да өткөрүлүп, жеринде чара көрүлөт. Асель Сыдыкова, Шерзат Эгембердиев, Регион телеканалы, Жалал Абад.